Мага көз тийиптир. Менде кара дуа бар экен. Эмне үчүн мен эле ооруй берем? Же болбосо эмне эле балейлер, кырсыктар, ишим жүрүшпөйт? Кыскасы ар кандай кыйынчылык, сыноолор эмне эле менде боло берет деп бирөөлөрдү күнөөлөп үйрөнгөнбүз. Жада калса бүгүнкү күндө өзү 3-4 балалуу болуп калса дагы ата энесине дагы деле таарынгандар толтура. Убагында ата энемдин айынан мындай болбой калгам, бир тууганымдын айынан мындай болбой калгам. Бирок Аллах Таала ыйык Куранда бунун жообун, чечимин мындай деп түшүндүрүп берет. Силерге келген кыйынчылыктар, сыноолор, балейлер, оорулар өз колуңар менен жасап жаткан күнөөңөр себептүү болот деп айтылат. Ошондуктан бизге келген көз тийсе дагы, сыйкыр болсо дагы бардык жаман нерселер булар өзүбүздүн күнөөлөрүбүз себептүү гана келет. Ошондуктан дайыма күнөөлөрүбүзгө тооба жана истигфар айтканды үйрөнүшүбүз керек. Анткени Аллах Таала Куранда: "Эй момундар, баарыңар Аллах Таалага тооба кылып, кечирим сурап, истигфар айткыла. Ошондо гана силер ийгиликке жетесиңер. Мындайча айтканда, бизге келген күнөөлөрдүн зыянын ошондо гана тартпайсыңар" деп айтат.